Жаратқандың пендесі, тоғыз ұлдың кенжесі, өзің көрген ертештік, жер үстіне шыққаны, жеті күндей болды еле, жер астына кіргені, жеті жылдай болды еле. Ошо кезден ертештік, айланайын құдырет, алып қаруғыш зумруқ, себеп болып төштікі, жер үстіне шыққаны, жана ділден ергөкі, о дүйнөгө көчкөнү, угуп билип кайран жан, жаш баладай чуркурап, ботодой боздоп буркурап, аба кемден айрылып, кандай күндү көрөм деп, көкөтөйдөн айрылып, көргөн күнүм курусун, ким билиптир мунусун, абам журттун туус эле, ала тоодой зоо эле, кыргызыма боо эле, айланайын кудурет, калыстыгын канаке, жалпы кыргыз элиме, туу түбүндө турчу эле, ак сакалы жайкалган, касиеттүү кар эле, абам өтүп дүйнөдөн, күнү кандай болот деп, түнү кандай болот деп, ошо кезден ертөштүк, буркурап ыйлап жоктоду, жаратканга тарынып, ажалды төштүк боктоду, ичи күйүп өрт болуп, сырты жалын чок болуп, айласы кетип төштүктүн, атамдай эргөкө, оз дүйнөгө кеткени, айланайын кудурет, 12 айдай болуптур, жыл айланып көкөңдүн, чоң ашың эми болот деп, жалпыга салып кабарды, бай мырзанын байгашка ада жүрдү камынып, көкөтөйдүн улу дейт, өзүң көргөн бок мурун, кече карып калган кезинде, дүйнөгө сапарды сала турган кезинде, айдалынын дегинде, айталанын өзүндө, өзүң көргөн эргөкө, бак мурундай баланы таап алган кезинде, тоюна 90 союптур, тоодой кылып эт кылган, мына ошондо көкөтөй, акырында мен шорду, улду болду мемми деп, карыганда курган жан, какпаш болуп өтөм деп, кудайыма тарынып, зар какшап жүргөн кезимде, улду болду мемми деп,
ошо кезде көкөтөй көз тийбесин эмми деп көрө албаган көз жаман эл ичинде сөз жаман ушу турган баламды бокморун кылып атайын аты болсун бокморун деп ошондо көкөтөй кугаймалдын белинен чыйыр чыктын четинен өзүң көргөн баланы чыркырап жаткан кезинде айланайын кудурет 6 айчылык мезгилде таап алган балакен жүзгө жашы келгиче бала көрбөй көкөтөй курап жүргөн кез экен кудай менен урушуп болбой калган кез экен арып калган чагымда алдам эми берди деп карып калган чагымда эми каралды берди теңир деп ошо кезде көкөтөй жаман менен жакшыны жакын менен алысты барын бирдей чакырып тойду мыктап бериптир ошо кезде бокморун тентек болуп чыгыптыр 6 жашы келгенде акыл эси толгон дейт 7 жашы келгенде жетилген тентек чыккан дейт 8 жашы келгенде ошо кезде бокморун атаңдын көрүү дүнүйө 80 000 жолду чалган дейт сен делгендин барысын сен деп сабап турган дейт айласы кеткен көкөтөй ушу турган бокморун түбү жакшы болбойт деп атаңдын көрүү дүнүйө арбуды менет күнүгө эми койган темдеп жаманды жаман дегенде жакшыны кайдан табам деп жаманды жакшы өлтүрбөйт деп ошондо жарыктык өзүң көргөн көкөтөй асырап баккан балакен тумшуктууга чокутпай тырмактууга алдырбай азулууга чалдырбай өзүң көргөн көкөтөй барктап баккан балакен көрүнгөнгө көргөзбөй сураганга билгизбей купуя баккан мал экен мына ошондо жарыктык бокморунга энчилеп берип койган мал экен өзүң көргөн маникер асыл тукум жан экен ошо кезде жарыктык маникерди бир карап асырап алган баласы бокморунду бир карап мына ошондо көкөтөй кайран жаның курагыр 100дөн жашың өткөндө 120 барып калганда карып калган чагында ошо кезде жарыктык жан таслим болуптур бай мырзага чакырып керезин айтып толтуруп айланайын бокморундай балама бийликте окуй бербе деп жашың 12-ге келгиче бокморундун өзүнө эл бийлетпе бай мырза деп ошентип айтканда
Мақұл деп айтқаныңдай қылам деп айланайын абаке. Деп ожентіп тұрғычаң айтып озын жиғыча. Ашымды чоңдоп бербе деп, шашымды зордоп бербе деп, айланайын бай мырза. Ошо кезде жарықтық айтар керез ушу деп, уққын айтқан сөзімді, жана байқаң өзімді. Деп ошентип көкөтөй атағана түнүе, болбой қалған кези дейд, көзүнүн астың ирриңдеп, қырылдап қалған кези дейд, көдөндүн барың ирриңдеп, қарып қалған кези дейд. Бірге тилге кел алса, бірге тилге кел албай, ошо кезде көкөтөй бай мырзаға мұн айтат, барықтап тұрып шундай айтат. Айланайын бай мырза, менен ашым болгондан ай көлманназ көк жалды, чакырбагым бай мырза, чынма чындын чыңганын, чыр салуучу тыңганын, чакырбагым бай мырза, тоюм болсун ашым деп, атагана түнүе, аш бербейгин бай мырза, акыл эске толо элек, башы баланын башы бото боло элек, атагана түнүе, бокмурун башыга талек, ушу турган бокмурун кылган иши чала эле, балалыгын кылбасын, кылган ишин барысын, өзүң көргөн бокмурун, атаңдын көрүү дүнүйаң ала көдөк, бала элең ала барман жайы бар, Кудай бетин салбай кал, ай көлманаз батырга тең келген болду менми деп, теңсинтпей жүрүп койбосун, айланайын кудурет деп ошондо жарыктык, өзүң көргөн көкөтөй, ылаңгар көзүң иллинип, а дүйнө сапар кеткен дейт. Ошо кезде сурасаң 12-ге келген дейт, кийинки жылы болгон дейт, өзүң көргөн бокмурун, атамдын ашын берем деп, жакшылардын бары сен, Самаркандан Санжыбек, ушу Кокондон турган Сынчыбек, Маргалаңдан Маллабек, Анжыяндан Аллабек, барысын бери чакырып, Алтыбектин барысы кана кебиң салгын деп, кеңеше турган сөзүм бар, канаң ортогоң эми салгын деп, Котондон келген Козубек, мын ошондо жарыктык, атамдын ашын бербесем, кандай бала болом деп, ата кемдин атагын жамынганым болбойт деп, арбагы соруп кетет деп, өзүң көргөн бокмурун ошо кезде жарыктык, ата кемдин ашык деп, агарыбагы баягы катагандын эр кошой, ат башын жердеген, аван кошой олуя, калкатасы карыя, эр кошойду чакырып, айланайын абаке, кеп башында туруп эр, туу түбүндө туруп эр, келишкен кептен салып эр, калыстыгын кылып эр, айланайын абаке, кептин башын баштап эр, деп ошондо жарыктык, өзүң көргөн бокмурун, Ташкенттин оюнда, чыйыр чыктын боюнда, өзүң көргөн бокмурун, жакшылардын бары сен, кыргыздардын кыйла сен, чакырган экен жарыктык, алты шардын Алтыбек, өзүң көргөн баягы, катагандын кан кошой, ада келди көрдүңбү, көкөтөйдүн ашы деп, көпчүлүктүн тою деп, мын ошондо жарыктык, бере турган болду дейт, мын ошондо эр кошой, айтарым ушул угуп ал, кокуй балам тилимдар, айланайын кудурет, тетиги турган ыйык көл, чалкып жаткан көл эле, чалкаган кенин төрө эле, ырыс кысы төгүлгөн, ыйык тыгып өлүнгөн, өзүң көргөн баягы, каркырада жери бар, каркыранын сурасаң, атаңдын көрүү дүнүйө, чөбү келген тизеден,
ошо көзде байқасаң, суусуң аққан шарқырап, айланайын құдырет, өзің көрген қарқыра, құдай сүйген жер екен, телегейі тең екен, отыну десең ойдой бар, айланайын құдырет, суусу десең судай бар, айтайын ушул биліп ал, қоқуй балам тилімді ал, қарқыраның жейіне беріп алсақ аштық деп, мұның шентіп айтқанда, ошо кезде Сынчыбек, қоқондың қаны бейеле кезегінден ерманас, жаңы келген Алтайдан кен Алатау беліне, ошо кезде Сынчыбек айтарым ушул угуп ал, қоқуй сынчым тилимди ал, деп ошондо баягы кен қоқондун бектигин Сынчыбектин өзүнө бийлик кылып перделе, мунун ошондо Сынчыбек котур ташы койнунда бузу кууну салган дейт. Ушуң аштын өзүнө Айкөл батыр кабылан, кыргыздарда шок чыккан, аябаган чок чыккан, Ерманасты чакырбай койсо кандай болот деп, мунун шентип айтканда, Маргалаңдын Аллабек айткан сөзүн уллады, Анжияндын Аллабек айткан сөзүн чубады, айланайын Сынчыбек айтканыңдай болсо деп, манас деп, манас деп койсок ба жарыктык, дардаңдап калат кезген деп, муну ошондо жарыктык, мен синип качандыр, качан болсоң ушундай, теңи бизге теңебей, ушу турган Ерманас, айланайын кудурет, атаган ат колдо деп, жараткан өзү жалга деп, көкөтөйдөй атамдын ашын берер ушу деп, бок мурундай балласы, атагы кетер алыска, 60 миң аймака, бок мурун берсин ашын деп, туу түбүндө турсун деп, ат бошунун жер деген, катагандын кошой деп, муну ошентип айтканда, кептим сөнүң ушу деп, макул деп, айтканындай болсу деп, сөздүн аяк ушу деп, ошо көзде жарыктык, Кудай бетин салбай кал, ошо көзде жарыктык, өзүң көргөн бок мурун, 12 кандын барына кабар салат болду дейт, кабар салган ким десең, өзүң көргөн баягы, Байгамырзанын Байгашка, билген жүрүнүн Жоңгашка, ошо көзде жарыктык, кабар салган болду дейт, кабар жайың ушундай, 6 айдай жол жүрүп, атаябай мол жүрүп, 60 күнлүк алган дейт, коштоп алган жарыктык, жолдош кылып алганы, 60 балбан чогуу бар, атагана түнүе, күнү жүрүп, түн жүрүп, атаябай мол жүрүп, муну ошондо сурасаң, Баймырзанын Байгашка, тетиги турган баягы, чынма-чындын канына, карыгандын өзүнө, анын берки жагында, чоң бежиндин каны эле, эсен кандын өзүнө, чет бежиндин каны эле, Коңурбайдын өзүнө, айтып кабар салганы, калмактардын каны эле, Эржолойдун өзүнө, кабар сала болду эле, Банжулардын каны экен, өзүң көргөн эс кара, атагана дүнүйө, кылган иши жойгара, ошого кабар айтты дейт, муну ошондо байкасаң, Кудай бетин салбай кал, Алтай болду дегенде, аштын башың ушу деп, ашкамы болуп калды деп, муну ошондо сурасаң, көкөтөйдүн мингени, аргачандан бир качан, асыл тукум ал эле, кер тулпардын алды дейт, муздап эми салды дейт, аштын башың ушу деп, төлгө кылып алды дейт, муну ошондо сурасаң, кер тулпарды байкасаң, көздөн кайын болду дейт, кайда экени билинбей, караса көзгө илинбей, муну ошондо жарыктык, өзүң көргөн кер тулпар, көздөн кайын болгон дейт, муну ошондо жарыктык, бок мурундай
баланы ала көдөк алып ала барман жайы бар качан болсо бокмурун атам өттү кетти деп ордун элеп каллар деп өзүң көргөн бокмурун атаңдын көрүү дүнүйө Кудай бетин көргөзбө ата ордун эледи избасарың өзүм деп мын ошондо бокмурун Кудай бетин салбай кал Санжыбекке мун айтат кокондуктун Сынчыбек мын ошого кеп айтат айланайын Сынчыбек ишенерин сен болдуң айланайын кудурет колдой көргүн бул үрет каштың жайы кандай деп аштың камы кандай деп камын кандай кылсак деп байгеге жылкы сайсак деп айланайын кудурет эр оюну мол эле кандай болот жолу деп мын ошентип айтканда айтып оозун жыйганда ошо көздөн эр кошой ортомчу болуп калды дейт ортолоп кепти салды дейт айланайын кулдунум көкөлөп учкан туйгунум тулпардан калган туягым кайсы бирин айтайын көкөтөйдөй абамдын аркасында мурапым укчу балам сөзүмдө жана байкаң өзүмдө көкөтөйдөй эр эле аябаган шер эле кезегинде көкөтөй 26 жашында чынма чынга чыр салган орозу менен бир болуп каканчынга кырылашкан аябаган шер эле кезегинде көкөтөй атаңдын көрүү дүнүйө кыргызда жок шер эле орозудай батырга дарга чандан бир качан жолдош болчу эр эле деп ошентип турганда ошо көздө жоруктук Кудай бетин салбай кал Кудай берген жаш экен көкөтөйдүн ашы деп билгендерге тою деп мын ошондо жарыктык тоюн ашын тойдой кылалы деп ошондо эр кошой айтып турду мындай кеп косалып турду мындай кеп көкөтөйдүн артында санжылкысы бар эле жыйып койгон малы бар айланайын кудурет малын мыйы соёлу ушу турган баягы каркыранын оюнда ушу турган баягы ыйык көлдүн боюнда көкөтөйдүн ашы деп берип эми калалы деп ошентип айтканда макул деп айтканыңдай болсу деп калкатасы карыя кары кошой олуя мунун жайын сурасаң ар качандан бир качан акылы тунук карыя агының улук дарыя өзүң көргөн эр кошой касиеттүү жан эле кезегинде эр кошой чынма чынга чыр салган четпежинге бекинип мын ошондо жарыктык жарманас менен билерик ала качкан эмеспи мын ошондо сурасаң туу түбүндө турган дейт арт башыны жердеген өзүң көргөн эр кошой касиеттүү жен эле айтаганы түнүгө кыргызыңдын намысын алып жүргөн шер эле темир өзөк тепкелген телегеyi тең келген алп мүчөлүң алып келген ашу турган эр кошой атаганы түнүгө алтын өзөк төп келген, күмүш өзөк төп келген, куп келишкен шер келген, касиеттүү жан эле, айтар сөзүң оозунда, мын ошондо эр эле, мын ошондо эр кошой, бокмурунга мын айта, ошо көздө бокмурун айтканыңдай болсун деп, кагылайын абаке, дагың айтар сөзүм бар, жанаң айтар кебим бар, айланайын кудурет, колдой көргүн бул үрет, туу башындаң эр эле, аябаган шер эле, жалпы кыргыз журтуна тутунар шер эле, Айкөл Манназ Батырды чакырбаса кандай деп, кыргыздын иши оңбос деп, эгерим эки болбос деп, эзелең иштен оңбос деп, эрен атка конбос деп, айланайын бокмурум, айтарымды угуп ал, кокуй балам тилим дал, кыргыздардын кыраны, намыска бүткөн эр эле, тилегинен туылған ушуманна шер эле, телегеyi тең эле, теңирим өзү кыргызга берип койгон шер эле, Эрманасты чакырбай атаганна түнүгө Кудай бетин көргөзбө, айып ишин кылбайлы деп ошентип айтканда, ошо көздө бокмурун ала көдөк алып көң ала бар манжайы бар. Кудай бетин салбай кал, баланын иши чала деп, ошо көздө бокмурун айланайын абаке, манасың деп
деги ким эле кошой абам турганда манас дей бердиң манасың сенден артык шербеле кокуй аба не дейсиң өзүң турсаң башыңда калың кыргыз журтуңда манасың сенден артык эрбеле манасың деги ким эле деп ошондо жарыктык бокмурун айтып мындай кеп эр кошойдой батырды ошо кезде жарыктык сөз сүйлөбөс кылды дейт айланайын кудурет карып калган эр кошой ошо кезде жарыктык ушу турган бокмурун сөзү канаң өтпөй калган дейт кел берсиген эр кошой келишимди бокмурун ошо баланын гана кеби өтпөй калган дейт эми кокуйган темдеп кандай айла теремдеп кезегине келгенде айкөл манас батырдын убалына кокуй калбас деп